өзгөчө кырдаалдар министрлигинин адистери ошол жерде кооптуу жерди аныктап, кооптуу көчүрүлө турган үй бүлөлөрдүн фамилияларын тактап берип, ошолорго эскертме бергенден кийин ошол жерден мажбурлаппы же болбосо убактылуубу же күчкө салып көчүрүүнү ошо жергиликтүү бийлик ээлери ишке ашыруулары зарыл болуп атат да. Эми бирок ал жерде мыйзамдардын дагы так аткарылышы сакталбагандыктан жок дегенде ошол кооптуулук мезгил пайда болгондо дагы ошол жерде кооптуу жерде жашап аткан үй бүлөлөрдү жер көчкү активдеше турган маалда убактылуу көчүрүп чыгаруу маселелери дагы каралып жатат да. Ошону да карап, ошонун жөнүндө да ишке ашырса болот. Бирок мыйзамдын негизинде дагы кем мына Сузак, өзгөн райондорунда дагы ошо кооптуу жерде жашап, мурда эскертме берилип, мамлекет тарабынан жардамын алып, жер тилкелерин алып, тамдарын салып алып, бирок кайра келип жашап жаткан адамдар өтө көп кездешип атат. Алар болсо ошо кездешкенде ошо бизде мына 20 жыл мурун же 25 жыл мурун жер көчкү болгон, көчпөдү, биз кайра келдик, минттик. Эми бирөө бир жер көчкү жүрүп кетип, бир кырсык болуп кетсе, биз эч кимге дооматыбыз жок деп нотариалдык ишендирилген тил каттарын да берип атат. Бирок каргаш болуп кеткенден кийин баягы тергөө, аныктоо иштери жүргөндө ал берген тил каттары да эч кандай юридикалык күчкө ээ болбой, ошол эле ошо жерде жергиликтүү бийлик ээлери менен МЧСтин өкүлдөрү гана күнөөлүү болуп, ошолорго тергөө иштеринде күнөө оодарылып, жергиликтүү элдин баягы ошол чечимдерди аткарбай койгону боюнча алардын жоопкерчилик маселеси мына мыйзам чегинде каралган эмес да. Мына мисал келтирип кетсе, Сузак районунда, Өзгөн районунда ошондой кооптуу жерде бүт жардамды алып алып көчпөй жаткан бир топ үй бүлөлөр сот органдарына берилди, соттордун чечими чыкты, что алар кооптуу жерде жашайт, мамлекеттен жардам алган, жер тилкелерин алган, бирок көчүп чыгышы керек, ошолор көчүрүлүшү керек деп. Кайра келип эле жергиликтүү бийлик органдарына такалгандан кийин, бийлик органдары көчүрүп чыгаргандан кийин да бирок аларды кандай кылып көчпөй ошол сот чечимин аткарбаганы үчүн ошол кандай жоопкерчиликке тартылары жөнүндө азыр мыйзамда маселелер жок болуп, только көчүп чыгаруу боюнча гана сот чечимдери чыгып атат да. Сот чечими чыккандан кийин аларга кандай кылып же штрафтык санкциялар же маселелер каралбай, ошонун механизми жок болуп атат.